Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Кара тизмеде бар жоогун текшерип беребиз. Эң башкысы 5 пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып келебиз. Сиздер айткан суммадан ашыкча акча кетирбейсиздер. Дарига Кожуховская саат 12:00 жана 18:00 жана кечки 20:00 рейстер бар. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89296 544 564 89250 171 616. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. ЭЭК мигранттардын үй бүлө мүчөлөрү үчүн маанилүү жагдай боюнча иштеп жатат. Россиядагы эмгек мигранттарынын үй бүлө мүчөлөрүнө милдеттүү медициналык камсыздандыруу алууга мүмкүнчүлүк берүү үчүн атайын иш жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясынын эмгек миграциясы жана социалдык коргоо департаментинин директору Алтынай Өмүрбекова билдирди. Ал Спутник агенттигинин маалымат борборунда өткөн ЭЭП мамлекеттериндеги эмгек мигранттарын социалдык жактан коргоо чаралары аттуу видео көпүрөггө катышкан. Жетекчиге ЭЭПтин алкагында эмгек мигранттары үчүн бирдиктүү медициналык камсыздандыруу системасы киргизүү планда каралган каралбаганы тууралуу суроо узатылды. Өмүрбекова андай нерсе жок экенин айтып, бирок ЭЭП келишимине ылайык эмгек мигранттарынын социалдык жана милдеттүү медициналык камсыздандыруусу ошол өлкөнүн жарандарына коюлган шарттардын негизинде ишке ашырыларын эске салды. Ошол эле учурда ЭЭП мамлекеттеринде саламаттык сактоо системасы ар кандай. Мисалы үчөндө ММК бар болсо, Армения менен Беларуста жок. Ал эми ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу бардык мамлекеттерде бар. Бирок жогоруда мен айткан келишим нормасын толук кандуу иштетүү үчүн иш жүргүзүп жатабыз. Кыргызстан менен Казакстанда бул норма иштейт. ММК эмгек мигранттарына жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө жеткиликтүү. Ал эми Россияда ММК 2017 жылдан тарта эмгек мигранттарына гана жеткиликтүү. Учурда алардын үй бүлө мүчөлөрүнө дагы уруксат бердиртүү боюнча иштеп жатабыз, деди Өмүрбекова. ЭЭК Армения менен Беларусту ЭЭП мамлекеттеринин жарандарына саламаттык сактоо тармагы боюнча дискриминациялык мамиле жасабоого чакырып келет. Булак Спутник KG. Президент 51 миллион долларлык заманбап мечиттин курулушуна капсула салды. Өлкө башы Садыр Жапаров 10 мартта Бишкекке жакын Орто Сай айылында заманбап ыйман борбору мечитинин курулушуна капсула салды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлады. Маалыматка ылайык, 2 кабаттуу диний жай 20 000 кишиге ылайыкташып, намаз окууга жана дин таанууга бардык шарттар түзүлөт. Анын курамына административдик имарат жана руханий билим берүү мекемеси, медресе кирет. Садыр Жапаров Кыргызстан калкынын басымдуу бөлүгү ислам динин тутарын айтып, кыргыз эли жаратканга ишенип, ага болгон ишенимин көкүрөгүнө бекем сактай турганын белгиледи. Бүгүнкү күндө ибадатын калтырбай мечиттерге барып, жан дүйнө тынчтыгын издегендер арбып жаткан маалда мындай ири мечиттин салынышы заман талабына шай келип олтурат. Жума күндөрү жума намазын окууда мечиттерге адам атпай, ыңгайсыздык жаралып келатканына да күбө болуп келебиз. Пайдубалын түптөп жаткан мечитибиз ошондой ыңгайсыздыктарды жоюп, жалпы мусулмандардын мечиттин айланасында жашаган элдин муктаждыктарын канааттандырат деп ишенип турам. Мына ушундай ниет максаттарыбыз менен мечиттин имаратынын пайдубалын түптөп, ага мезгил капсула салып жатабыз деп белгиледи мамлекет башчысы. Жакшы ниет менен пайдубалы түптөлүп жаткан мечит элдин диний сабаттуулугун жогорулатууга кызмат кылат деген ишенимин билдирди. Садыр Жапаров ушул тапта ар кандай чагымчыл диний агымдардын кооптуулугу бар экенин айтып, мындай шартта өсүп келаткан жаш муундардын ата салтын сактап, баалуулуктарыбызды барктап, ошол эле маалда ыйманын күчтөй турган мечиттердин курулушун колдоо керектигин белгиледи. Бул диний объект ыйман ынсабы бекем, мекенчил, эл журтуна кам көргөн эр азаматтарды тарбиялап чыгарган ыйман борборуна айлансын, деди Жапаров. Мечиттин курулушу чет элдик инвесторлор тарабынан жүргүзүлүүдө. Долбоордун баасы 51 миллион долларга бааланган. Булак Супер KG. Казакстанда судья иш учурунда каза болду. Уралда судья жумуш ордунда каза болгонун Тенгер News Казакстан билдирди. Басылманын маалыматына караганда, тергөө судьясы Нурлан Губашев 10 март күнү эртең менен жумуш ордунда каза болгон. Бул маалыматты Ички иштер башкармалыгы тастыктады. Маркумдун денесинде зордук, зомбулук менен өлүмдүн белгилери жок. Батыш Казакстан облусунун саламаттыкты сактоо департаментинин маалыматына караганда, окуя болгон жерге чакыруу саат 9:48 түшкөн. 1968 жылы тоолган судья кызмат учурунда кызматынан өзүн жаман сезип баштаган. Теж жардам чакыргандардын айтымында адамга аба жетпей, эс учун жоготуп жыгылган. Булак Назар News KG.
Ошто курал жарак жана ок дарылар сакталган жай табылды. 10 март күнү Ош шаарынын Амир Темур микрорайонунун түштүк тарабында курал жарак жана ок дарылардын жашыруун жайы табылды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, жашыруун жайда жээлин баштыктан револьвер үлгүсүндөгү тапанча 1 дана, италиялык өндүрүштөгү тапанча 1 дана, чет элдик өндүрүштөгү тапанча 1 дана, граната F1 1 дана, детонатор капсуласы 1 дана, АК-74 1 маркасындагы магазин 9 мм, 7,62 мм жана 5,45 мм калибрлүү ок-дарылар 61 дана, мелейлер, маскалар табылып алынды. Ок атуучу куралдардын жана ок-дарылардын табылуу фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгынын тергөө бөлүмү тарабынан тиешелүү экспертизалар дайындалды деп айтылат маалыматта. Учурда курал жарактардын жана ок-дарылардын ээлерин аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Булак Назар Ньюс KG. Кайсы учурда айдоочу кайра экзамен тапшырат? 8 марттан тартып 1 жылдын ичинде 3 жолу жол эрежесин кайталап бузган төмөнкү айдоочулар кайрадан экзамен тапшырууга жөнөтүлгөн мыйзам күчүнө кирди. Ички иштер министрлигинин жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгынан быйыл 8 мартта былтыркы 8 мартка салыштырмалуу алкоголь ичип, унаа башкарып кармалгандар 3 эсе азайганын билдиришти. 8 марттан тарта жаңы эрежелер кирди. Жол кыймылынын төмөнкү эрежелерин бузган айдоочулар кайра сынак тапшырат. Унаанын номерин атайын жаап алса, же бирөөсү жок башкарса, инспектордун токтотуу боюнча талабын аткарбай качып кетсе, каршы кыймыл тилкесине чыгып, озуп өтүү же болбосо маневр жасоо эрежелерин бузуу сыяктуу адамдын ден соолугуна зыян, өмүрүнө коркунуч жараткан жол эрежесин бузган учурда алкоголдук ичимдик ичип унаа башкарып кармалгандар айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылат. Статистикалык көрсөткүчтөргө ылайык спирт ичимдигин ичип унаа башкарган учурлар майрам күндөрү көп катталат. Булак Селеп KG.